Assalamu alaikum tuğanlar. Buna bugün 10 noyabr eкен. Rupsol şahrına ketip o'tamiz. Ömürбек Байкен машинасы менен Алтынбектин документтерин тапшырганы като мекемесине, мамлекеттик като мекемесине. Rupsol şahrına geldik. Алтынбек документин таштап буюрса эртең эс алып дүйшөмбү күнү тракторду барып оформление кылабыз. Ömürбекке тракторду алган, сону оформление кылабыз. Шаар мындай да. Көп адамдар сурайт. Шаар кандай? Шаар мындай. Ушул Рупсол шаарына кире бериши биздин айылдан 48 километр жайлашкан, тагыраак айтканда. Там односторонний налево уходит. Вот. Дагы Яндекс такси барбы деп сурагандарга мынакей Яндекс такси бар. Биякта правый руль, левый руль айдап кетсе боло берет. Троллейбустар барбы деп сурайт. Жаңы троллейбустар бар. Ушул центральный эки көчө бар. Бирөөсү Ленина көчөсү, бирөөсү Комсомольская көчөсү. Азыр биз Комсомольская көчө менен кетип атабыз. Ушул шаардын ичинде эле үйлөр арзан аябай. Бирок бул приграничный районуна кирген болгондуктан жер үй сатылат, а жерди кыргыз паспортуна сатпайт. Границага жакын жайлашкан болгондуктан. Себеби ошол. Калган квартираларды алса болот. Квартиралар мурда 2 жыл мурда 3 комнаталар 1 миллион 200 турчу эле. Азыр 2,5 миллионго чыгып калыптыр 3 комнаталыктар. 1 комнаталыктар 1 миллионго жеткендер бар, 700 миңге бар. Бирок шаар, кичинекей шаар, 130 миң, по-моему, эл жашайт бул жерде. Шаардын акыбалы ушундай, бираз эски шаар аябай. Эми көңүл буруп атат да, бияка мен айткандай өткөндө айтып кетпедим беле. Көңүл бурулуп, эми асфальт салынып, ондай знактар коюлуп, атак өтө эле яма болгон шаар болчу, жолдору яма. Бирок азыр мынакей бираз өнүгүү болуп аткандан имараттар арзан сатылып аткандар бар. Коммерция имараттары, мен көп айтып келем, коммерция. Ушул коммерцияга эмне керек? Дүкөндөр, бир аркандай бир эмелер, кафелер сатылат да бул жерде. Арзаныраак алса болот. Башка шаарлардан көрө арзан алып алып иш, анан бир дүкөн ачып, же бир нерсе ачып иштетсе болот да. Кыскасы, баягы мен айткан этнический кафе жок биякта. Кыргыздар үчүн эле ачпай эле, ушул орустарга эле, бияктын жарандарына эле ачса болот. Мына кичинекей базар. Бул базардын атын да билбейм, өзүм деле көп келбейм. Кичинекей базарчык бар, дагы центральный базар үстүндө бар. Базардын кебетеси албетте эми базарга окшошпойт. Мурдагы баягы Аламидин базардын тегерегинде, Ош базарынын тегерегинде кандай болсо ошондой да. Бул жакта көрөсүздөр, лавочкалар, мынакей лавочка. Бардак, короче. Муну да тартипке салып атат акырындап. Ушундай мындай кичинекей мындай сода борборлору бар. Мына сол жакта ана строй материал сурагандарга өтө эме суроолор көп келет. Строй материал бар, мынакей бар. Мына шулар бүт строй материал. Мына центральный рынок окшойт. Жок, бул центральный рынок эмес. Бул башка түз айда бересиз. Мындай болуп зигзаг болот, а потом налево. Достор, шаардын эмелерде момундай 5 этажлык үйлөр аябай көп, 5 этаж. Көбүнчө 5 этаж. 5-6 же 1-2 9 этаж имарат бар. Калган бүт 5 этаж. 104, 105 серияларга окшош. Менимче 105 серияга окшойт.
105 серияларга. Ошол момдай скверлер бар, көрдүңүздөрбү? Бул скверлерди эми адам кылып атат. И налево. Перестраивайтесь налево. Ошол достор. Машинабыз бираз пар болуп атат, себебин билбейм. Ички өчүктөнбү. Мына азыр центральный көчөдөн дагы бир центральный параллельный көчөгө өтөбүз. Ал көчө Ленина көчөсү. Ленина көчө менен түз айдайбыз. Страховка бүгүн кирип келдим дейсиз да? Утром заехал или вечером заехал. Не успел только что за страховкой еду здесь. Вот сейчас пойду за страховкой. Барыңыз. Барбасаңыз да болот, отурсаңыз да болот.